Мээримдүү, ырайымдуу болгон Алла Тааланын аты менен Аллах Таалага мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Урматтуу аскер бөлүгүнүн башкармалыгы, урматтуу жоокерлер, урматтуу баатырлар, урматтуу мекен сакчылары, берекелүү болгон ыйык Рамазан айыңыздар менен ушул берекелүү ыйык Рамазан айында сиздер менен жүз көрүшүп, ушул жерде отурганыбызга Алла Таалам насип этип, мына бүгүн бул жылдагы иптарлык кечесинде жүз көрүшүп отурабыз. Алла Таалам туткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Көзүңүздөрдүн кубанычы болгон үй бүлө бала чака менен аман болуңуздар. Кудай Таалам ден соолугуңуздарды чың кылсын. Өмүрүңүздөргө береке берсин. Мекенибиз үчүн талыкпастан кызмат кылып атасыздар. Биздин тынчтыкта, аманчылыкта жашообуз сиздердин колуңуздарда. Мамлекетибиздин келечеги да сиздердин колуңуздарда. Андыктан Кудай Таалам сиздерди табигат кыргыздарынан, жаман көз, жаман сөздөн сактасын. Алла Таалам жер бетиндеги кандай жакшылыктар болсо, ошол жакшылыктардын баардыгын Кудай Таалам сиздерге жанаштырсын. Бүгүнкү ушул иптарлык кечесинде биз облусубуздун казысы Нуриддин Казеке менен сүйлөшүп жатып, ошол теманын алкагында токтололу дедик. Тагыраак айтканда, үй бүлө баалуулуктары тууралуу биз баяндама берсек, урматтуу жоокерлер, бул нике баш кошуу, үйлөнүү, байлануу деген маанини туюндурат. Эки жаш баш кошсо үй бүлө куралат. Үй бүлөдөн коом куралат. Коомдон мамлекет куралат. Ушул мамлекеттин пайдубалы үй бүлө болуп эсептелинет. Кайсыл үй бүлө чың, кайсыл үй бүлө ушундай бир жакшы бекем куралган болсо, ошол мамлекеттин пайдубалы болуп эсептелинет. Баш кошуп жаткан эки жубай экөө тең динибизде жүрөгүндө ыйман уялаган ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген ушул динибиздеги ыйман келимесин, шахадат келимесин жүрөк менен тастыктап, тил менен сүйлөгөн мусулман болуш керек. Ал шарт. Мусулман эч качан башка буддизм же болбосо отко сыйынгандардын же болбосо башка гайри дин деп коебуз, башка диндегилерди өзүнүн никесине ала албайт. Себеп дегенде ал мусулман болушу шарт. Никенин эң негизги амалдарынын дагы бири ошол никеге отурган, баш кошуп жаткан эки жубай ижап деп коет. Бири-бирине макулдук берүү. Бири-бирин бул жерде макулдук берүүдөн максат бири-бирин жакшы көрүү. Бири-бирине ошол макулдук берүү болуп эсептелинет. Макулдук берип жатканда бирөөнүн зордук зомулугу менен, бирөөнүн буйругу менен же болбосо ала качып келип нааразы болуп жатса дагы, ошол зордук менен нике кыйдыруу динибизде тыюу салынган. Ошол болочок жубайыңыз дагы ал чын дити менен, дили менен, жүрөгү менен сизди кабыл алып, кабыл кылдым, жубайлыкка макулмун деген сөздөрдү ал жүрөгү менен, ыхласы менен, макулдугун бериш керек. Эркек киши дагы ошол өз тили менен күбөлөрдүн астында кабыл алдым деп болочок жубайына макулдук бериш керек. Андан кийинки шарттарынын бири күбөлөр болуп эсептелинет. Күбөлөр сөзсүз түрдө аял киши, аял заты жок болсо, эки эркек киши күбөлчүлүккө өтүш керек. Күбөсүз нике жараксыз болуп эсептелинет. Ал эми аял заты болгон болсо, анда эки аял заты, бир эркек күбөчүлүккө өтө берет. Саны мындан да көп болсо дагы жакшыраак болот. Мына ошентип, анан махр деп коебуз, ошол күбө бала тарабынан, эркек тарабынан жубайына берилүүчү белек. Буну эмне үчүн шарттарын айтып жатам, урматтуу жоокерлер? Мына биз башынан эле болочок жубайыбызга сөз берип, никеди ак деп коет, сөз берип жатканда күбөлөрдүн астында никедеги сөздөрдү билесиздер да. Алла Тааланын буйругу менен, сүйүктүү пайгамбарыбыздын сүннөтү менен,
жол башчыбыз мазхаб имамыбыз Абу Ханифанын ижмасы менен жолу менен жана отурган күбөлөрдүн күбөсү менен паланча кызы паланча биринчи аял затынан суралат да паланча уулу паланчага жубайлыкка ыраазысызбы, макулдугуңузду бердиңизби дегенде өткөн чак менен ал макулдугун бериш керек. Эркек киши кабыл алып. Бул жерде айта турган маселе, урматтуу жоокерлер, сиздер Кудайдын алдында, сүйүктүү пайгамбардын алдында, күбөлөрдүн алдында ошол эки жубай, эркек киши жубайын аманатка өзүнө сөз берип кабыл алып атат да. Эми шариятыбызда, динибизде ошол Кудайдын алдында сөз берип аманат катарында алган жубайга кандай мамиледе болушубуз керек? Аллах субханаху ва таала берекелүү ик аятында айтат: "Астагфиру билlah, я ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Имандууларга кайрылып, Аллах таалам: "Эй имандуулар, силер өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отуна сактагыла" дейт. Бул жерде эркек кишиге өзгөчө, үй бүлөнүн башчысы болгон эркек кишиге Кудай таалам чоң бир жоопкерчиликти жүктөп атат. Ошол биздин жубайыбыз никеде күбөлөрдүн астында Кудайдын алдында сөз берип алган жубайыбызды биз никах дегенде эң алгачкы тамга, нун тамгасы шариятыбызда нафака деп коебуз. Нафака камсыздандыруу, камсыз кылуу. Адал жол менен эмгек мээнет кылып, сиз үй бүлөңүздү адал мээнет менен камсыз кылышыңыз керек, багышыңыз керек. Кийимин бүтүн кылышыңыз керек. Жана башкаларга муктаж кылбай турган деңгээлде багышыңыз керек. Мана ошол тарап Кудай таалам айтып атат: "Анын ичмек жемеги, анын кийимин бүтүн болуусу, ошону менен эле биргеликте анын руханий тарбиясы ошол эркек кишиге жоопкерчилигине жүктөлгөн бир туугандар. Айрыкча эркек кишилерге биз өзүбүздүн жүрүм турумубузга, жемек ичмегибизге адалдан жеп ичип жана адалдан таап үй бүлөбүздү багууга милдеттендирилгенбиз. Биз ошол Кудайдын алдында, күбөлөрдүн алдында жубайыбызга ошол сөз берип, анан өзүбүзгө жуфту халал кылып, келинчек кылып алганбыз. Эми андан аркы жашоодо биз өзүбүз динибиздеги ахкаму шариия деп коет, шарият өкүмдөрүн аткарышыбыз керек. Бунял исламу ала хамсин, ислам дини 5 түркүктөн негизделген. Иман келтирип, намазды тургузуп, орозо тутуп, Кудай таала байлык берген болсо, ошонун канча бир өлчөмүн муктаж болгон адамдарга, мүмкүнчүлүк чектелгендерге зекетти берип, Кудай таалам байлык берген болсо, өмүрүбүздө бир жолу Кудайга шүкүр кылып, жашообузга шүкүр кылып, ыйык жер болгон Мекке шаарына барып ажылык ибадатыбызды аткаруу. Бул мусулмандын мойнуна жүктөлгөн парыз болгон милдеттер болуп эсептелет. Ошол менен биргеликте өзүбүз аткарабыз жана жубайыбызга үйрөтөбүз. Жана бул никенин дагы бир максаты, бул жашоодогу максат, үй бүлө куруудан максат биз өзүбүздүн урпактарыбызды көбөйтүү. Өзүбүздүн каныбыздан жаралган урпактарыбызды көбөйтүү болуп эсептелинет. Ошол каныбыздан жаралып таркай турган урпактарыбызга келечегине кам көрүп, руханият жагынан, маанавият жагынан, мадди жактан, финансовый жактан дагы кам көрүү биздин мойнубузда милдет болуп калды бир туугандар. Ошон үчүн Аллах ку анфусакум, эң алгач өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү тозок отуна сактагыла дейт. Биз тозок отуна кантип сактайбыз дегенде, урматтуу жоокерлер, үй бүлө институтун бекемдөөдө, үй бүлө баалуулуктарында биздин жемек ичмегибиз өтө маанилүү экен да жашоодо. Дуабыздын кабыл болуусу, жашообуздун берекелүү болуусу сөзсүз түрдө биздин тапкан тутканыбызга жараша болот экен. Динибизде дагы бирөөнүн көңүлүн калтырбастан, бирөөнүн акысын жебестен жашагын дейт. Ошол өзүңүз мээнет кылып тапкан каражатыңыз менен үй бүлөңүздү багып атасыз да. Бул жерде ата эненин балдарды тарбиялоодо, балдарды жаратууда өтө чоң бир ролу бар экен да бир туугандар. Себеби ар бирибиз каалайбыз келечекте биздин каныбыздан жарала турган перзенттерибиз, балдарыбыз биринчи ата энесин урматтап сыйлап, андан кийин жакшы бир инсан болуп, жакшы бир билимдүү болуп, илимдүү болуп, коомчулукка бир пайдасы тийсе экен. Сен кимдин баласысың дегенде, паланчанын баласымын дегенде, сен атаңа рахмат деген бир жакшы наамды мага алып келсе экен деген ата эненин негизги максаттарынын бири мына ушул да. Ошол үчүн биздин балдарыбыздын тарбиялуу, адеп ахлактуу болуп түптөлүшүнө ата эненин түздөн түз ролу абдан чоң экен да жашоодо. Шариятта дагы ошол ата эне балдарга таалим тарбия берип атканда, мына биз
баягы нарк насил дейбиз, өзүбүздүн баалуулуктарыбыз бар, ата бабаларыбыздан калган. Ата бабаларыбыз илгери боз үйдүн ичинде эле бир 10-15 баланы тарбиялап келген экен да. 10-15 баланы жанагындай 2 этажы жок эле, бала бакчасы жок эле, боз үйдүн ичинде сонун кылып тарбиялап келген. Мисалы биздин чоң аталарыбызды ошол ата бабаларыбыз боз үйдүн ичинде эле тарбиялаган да, туурабы? Ошол ата бабаларыбыз мына кандай сонун табигаты кооз, кандай сонун мекенге ээ чыгып, эгемендүү мамлекетти бизге ошол боз үйдүн ичинде тарбияланган ата бабалар сиз менен бизге таштап кетти. Демек, биздин ата бабаларыбыз балдарды тарбиялоодо өтө жакшы методдорду колдонгон. Мисалы ала турган болсок, ошол боз үйдүн ичинде отурганда карасаңыз дасторкондун үстүнө келгенде баш кийимсиз отурба балам дейт эле, туурабы? Анан улуулардан биринчи колуңу узатпагын балам дейт эле. Колуңду жууп келип отургун, оң колуң менен жегин балам деп ушундай таалим бере турган сөздөрдү дасторкондун үстүнө сабак өтүшкөн да. Мисалы сырттан коноктор, улуулар, аксакалдар келип калган мезгилде сыртка чыгарып койчу эмес экен. Балдарын, кыздарынчы кайра чакырчу экен, балдарым келгиле. Атаңардын накыл сөзүн уккула деп ошол аксакалдардын астына отургузуп, анан алар эч качан бирөөнү ушактап, бирөөнүн айыбын ачып, же болбосо кандайдыр бир пайдасыз сөздөрдү сүйлөбөстөн, келечек үчүн, балдарды тарбиялаш үчүн, же болбосо мекен үчүн айтылган таалим сөздөрү дасторкондун үстүндө болгон. Мына ошондой бир тартипте тарбияланган биздин ата бабаларыбыз, бүгүнкү күндө ошолордун урпактары сиз менен биз. Мына Кудайга шүгүр, эр жүрөк кылып тарбиялаган биздин ата бабаларыбыз мына Баткен окуясында негизи эле ушул мамлекетибизге кызмат кылууда өзгөчө бул каргашалуу окуяларда мына жогоруда биздин урматтуу командирибиз шейит болгон жоокерлерибизди айтып отурганда чындыгында абдан таасирлендик. Ошолордун канында биздин ата бабаларыбыздын каны бар. Баатырларды ошондой тарбиялаган. Бул мекенди көзүң карегиндей сактоо, бизден кийинки урпактарга тапшырып берүү бүгүнкү күндө сиз менен биздин чоң милдетибиз. 7 миллион калк болгон болсо, ошонун ичинен урматтуу жоокерлер, Кудай Таала мына сиздердин тагдырыңыздарга ушул мекенди сактоодо ушундай бир шарапаттуу кызматты, шарапаттуу милдетти берип отурат. Бул дагы Кудай Таала тарабынан берилген бир дөөлөт деп билишибиз керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, адамдардын бардыгы уйкуга кеткенде, уктап жатканда, түн уйкусун бузуп, ошол чек арада турган, душмандардан сактап турган ошол көз тозок отуна күйбөйт деп айткан да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул ыйык хадисин бекер айткан эмес. Мына ошондой сүйүктүү пайгамбардын ыйык хадисине ээ болуу шарапатын сиздерге насип этип отурат. Рахмат. Пайгамбарыбыздын ыйык рухуна багышлообуз менен биргеликте эли жерибизге, журтубузга, мекенибизге кызмат кылып өтүп кеткен ата бабаларыбыздын арбактарына, өзгөчө ошол мекенин коргойм деп өтүп кеткен, Баткен окуясында өтүп кеткен биздин шейиттерибиздин арбактарына калыс багышладык. Кудай Таалам өтүп кеткен мархумдарыбыздын барып жайгашкан кабырларын Фирдаус жаннат бакчаларынан бир бакча кылгын, өзүңдүн рахматыңа, мейримиңе, ырайымыңа бөлөгүн, суроо жоопторун жеңил кылгын. Жана бул шейиттерибиздин аркасында калган урук тууган, бир туугандарына, жор жолдош досторуна Кудай Таалам аманчылык берсин. Ыйык Рамазан айында туткан орозолорду Кудай Таалам кабыл кылсын. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu akbar.